Саламатсыздар, урматтуу радио коңгучулар. Кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосунда өзгөчө меймандарды кабыл алуудабыз. Экскурсияга келип, Жогорку Кеңеш депутаты Жаныбек Кыдыкбаевдин кабыл алуусунда болгон мектеп окуучулары Алыскы Ысык Көл областынын Ак Суу районунун Ичке Жергез айылынан келип отурушат. Кош келдиңиздер. Өзгөчө формадагы окуучулар экен. Алдыдагы жеңиш майрамын утурлап келген дагы бир иш-чараларыңыздар бар окшойт, Айтып берсеңиздер, өзүңүздөрдү тааныштырып. Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Биз Ак Суу районундагы Ичке Жергез айылындагы алгачкы Кызыл комиссар Адин Исламбеков атындагы жалпы билим берүү мектебинин окуучулары, изилдөө санжырачылар тобу жана ошондой эле учкун отряды Бишкекке конокко келгенбиз. Учкун отрядынын ийгиликтери жана иш кадамдары боюнча айта кетсек, учкун отряды Ак Суу району боюнча эң биринчи изилдөө отряды болуп түзүлгөн. Бул отряддын демилгеси менен улут мекендик согушка катышкан аталарыбыздын маалыматтары Ичке Жергез айылы боюнча чогултулуп, ушул отряддын жардамы менен китеп жазганбыз. Жана ошондой эле ран боецтерди согуш убагында Кыргызстанга жиберишкен экен. 2 ран боец Клименко Павел менен Иван Корж деген биздин кошуна айылыбыз Советский айылында коюлуп, сөөгү мүрзөсү каралбай калган экен. Ушул окуучулардын демилгеси менен жана Наша Победа изилдөө движениясынын жардамы менен жана спонсорлордун жардамы менен балдар эстеликти да тургузуп атышат. Ушул эмелерге конкурстарга катышып, Кудай буйрса, областтан жеңип, республикалык конкурстарга катышып, жакында жыйынтыгы чыккантат. Жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атабыз. Бүгүн ошол эмебиз менен, чакыруулар менен ушул Бишкекке саякатка келгенбиз. Саякатты уюштурууда депутаттардын да салымы болот окшойт, депутаттардын да салымы көп. Анткени биздин өзүбүздүн жердешибиз, өзүбүздүн Ак Суу районунан чыккан депутат Жаныбек Кыдыкбаевдин жардамы менен ушул ак үйдү көрүшүп, балдар ушул жерде саякатка келишти. Окуучулардан сиздин кошумчаңыз айтсаңыз. Биз Адил Исламбеков атындагы орто мектептин тарых мугалими Ивантенко Кундузман, саламатсыздарбы. Биз быйылкы жыл президентибиздин жарлыгы менен 2024-жыл Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөндүгүнө 100 жыл деген чоң жарлык жарыялган. Ар бир мектептерге, мекемелерге иш-чаралар берилген болчу. Ошонун алкагында биз ошол Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүүчүсү жана Кыргыз мамлекеттин түптөөчүлөрүнүн жеринен көрүп таанышып келели деп тарыхый маданий экскурсия менен келгенбиз. Жеринде таанышып, анан ошол атактуу улуу ушул кыргыз мамлекеттин түптөөчүлөрүнүн жаткан жери Адабейт жерине барып, жеринен таанышып, ал жерге барып ошол саякатка барып келгенбиз. Бул жалаң мектептен ушул тарыхка кызыккан жана ушул патриоттор өзгөчө ушул балдар алдыңкы балдар келген биз менен. Мына сиздер айттыңыздар, ушу айылдан чыккан улут мекендик согуштун катышуучуларынын дайыны билинбей калган жоокерлери болуп калса, ошолорду дагы издөөгө салым кошуп атабыз деп, окуучулар ошондо Россиялык кайсы бир сайттар менен кызматташып атабы же кандай байланыштар бар? Биздин айылдан 100гө жакын адам кеткен, улут мекендик согушка Ичке Жергез айылынан. Анын 54-ü кайтып келип, 57-си кайтпай калган. Анан белгисиз болуп кеткен адамдар аталарыбыз болгон. Кээ бир аталарыбыздын сүрөттөрү даже жок эсе болуп, аларды биз мүрзөдөн же кээ бир үйгө барсак мусордон таап алган учурлар болот, учурлар болду. Анан биз Москванын Подольский архиви менен өзүбүз такай байланыштабыз. Анан ошондой эле Волоколамскдан, Воронежден жана ошондой эле изилдөөчү топ менен дайыма карым-катнашта байланышып турабыз. Биз өзүбүздүн жоокерлерибиз боюнча заявкаларды бергенбиз, алар таап, ошонун негизинде биз «Жеңиштин баасы кымбат» деген китеп жазып чыкканбыз. Ошол эмен окуучулардын жардамы менен ар бир окуучу көчөгө чыгып, изилдешип, жардам берип, кээ бир аталардын сүрөттөрү жок, мүрзөгө коюп калып, анан жоголуп кеткен учуру болгон, мүрзөдөн да тартып алган сүрөттөрүбүз болду. Кээ бир аталардын сүрөтүн барсак, бир апанын үйүнө бардык. Апа да көзү өтүп кеткен экен, бир жума болот экен. Анын сүрөтүн бизге от жаккан эмеден таап беришти да. Анан ушундай эме үчүн биздин да аябай
эмебиз кетти, Убактыңыз, убактыбыз кетти. Биз бул ишти согуштун 74 жылдыгында баштаганбыз. Эң алгачкы иш чарабыз. Анан 78 жылдыгында ошо китебибизди, эң алгачкы китептерибизди чыгарып, ошол бизге жардам берген ушул ата мекендик согушка катышкан аталарыбыздын балдары бизге спонсор болуп беришип, ошонун негизинде биз китепти чыгардык. Анан быйылкы составыбызда 26 окуучудан түзүлгөн изилдөө отрядыбыз. Өзүбүздүн ата-энелердин жардамы менен мектепке форма тигилген, ар бир эмеде конкурстар болбосун, ар бир патриоттук ушул эмелерге иш-чараларга окуучулар катышып турат. Окуучулардын демилгеси менен жана Россиянын Коргоо министрлигинин жардамы менен бизде музей кабинети ачылган. Эрдиктер эскирбейт деп, аяка ата мекенде согушка катышкан аталарыбыздын сүрөттөрү жана өмүр баяндары жазылган, жана Афган согушуна катышкан жокерлерибиздин сүрөттөрү. Бизге өзгөчө спонсор болгон Асакеев Сталбек деген кишинин балдары жөнчү спонсор болуп, ошо бизге эрдиктер эскирбейт аттуу кабинетти ачканбыз окуучулардын демилгеси менен. Жыл сайын окуучулардын демилгеси менен биз ошо ата мекен согуш жылына патриоттук иш-чараларга катышуу менен көрктөндүрүүнү да колго алабыз. Ар дайым ушуларга арнап бакта сайып, карагайдан сайып аракеттерди кылабыз. Телемостторду өткөзөбүз. Ар бир Россиянын шаарларында федерациясынын эмелери менен Zoom конференцияларды өтүшөт. Жакынкы эле бизде декабрь айында биздин Воронеж шаарынан, Волоколамск шаарынан бизге изилдөөчүлөр келишкен. Панфилов 28 Панфилов боюнча чоң иш-чара өтүп, Москва Республикасы федерациясы менен аябай жакшы семинар өттү. Кудай буйрса биз ошо кат жазганбыз Новгород областынын губернаторуна жана Ленинград губернаторуна. Алар бизге уруксат берсе эле бизден ушул топтор кудай буйрса Россияга изилдөө иштери боюнча саякатка барабыз. Өтө жакшы жаңылык бар экен. Эми балдарга дагы сөз берсек, мына кур келбей өзүңүздөрдүн ала келген сыйлыгыңыздар бар окшойт. Бул дагы бир жетишкендиктин далили болуп турат. Эмне болгон сыйлык айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Мен Катпаева Кыял Нурбековна, Учкун изилдөө отрядынын мүчөсү болом. Биз Аден Исабеков мектебинен келдик. Биз көптөгөн иштерди жасап келатабыз жана көптөгөн жерлерге саякатка бардык. Бул биздин жетишкендигибиз. Муну биз бүгүн алдык. Площадьта Өчпө соттун жанында өткөн иш-чарадан алган сыйлыгыбыз. Жакшы экен. Ата бейитке да барып келдик деп атасыздар. Ошол жерде Кыргыздын мен деген улуу инсандары ошол 37-38 жылдардагы тарыхый окуялардын негизинде калыстык жоктугунан ошентип тагдырга жазылган оор сыноолорду өмүрүн берип мамлекеттүүлүктү сактап калууга арнап, акыры өзүнүн жанына карабай мамлекеттин келечегине кан төгүшкөн десек болот. Ошондо мисалы мен Маркумдар үнү деген китебин кайрада кайталап айткым келет. Ошону окусаңыздар, эгер китеп жок болсо аудио китепти угууга чакырам. Ошондо Касым Тыныстанов кандай кыйноолорду көргөн, керек болсо ошол жерде чындыкты айт, күнөөнү мойнуңа ал деп туруп, чындыкты айтып атса дагы ага ишенбеген ошол кездеги бийлик башчылары эшиктин ачык турган тешикчесине манжаларын салып, ошо эшикти тарс жапканда манжалар үзүлүп түшкөн күндө дагы ал чындыкты тайбайм, баары бир мен силердин койгон талабыңарга баш ийбейм деген бул патриоттуулуктун үлгүсү болгондо, ошол сыяктуу тарыхый чыгармаларды, санжыраларды изилдеп атсаңыздар, көп китептерди окууга чакырат элем. Анда дагы биз ошо сиз сөз кылып кетпедиңизби, репрессия курмандыктары деп, ошол биз айткандай эле өзүбүздүн мектептин атын Кызыл Кыргыз комиссары Аден Станбековдун атын алып жүргөн мектеп. Аден Станбеков ушул репрессия курмандыгы болгон. Бул киши менен аябай сыймыктанабыз өзүбүз. Бул кишини дагы репрессия курмандыгына камагандан кийин тамагына каша берип, кашага айнек кошуп берип атып, бул кишини аябай эме алып коюшканда талкалап, эң биринчи эмеде чыккан Кызыл Кыргыз комиссары болчу, белгилүү Түркстан боюнча. Анан бул кишини да изилдеп, биздин мындан репрессия курмандыктарында биздин балдар да ушул топ эле изилдеп, бул мугалимдик тарыхчы мугалимдер изилдеп, биз мында да конкурстарда алганбыз ушул эме менен. Анан
аябай сыймыктанабыз өзүбүздүн жердешибиз менен ушул репрессия командыгы болуп калган. Анан бул киши Василий Михайлович Фрунзенин да замандашы. Азыр ошол Фрунзеге да ошол эмем боюнча, конференция боюнча Фрунзеге да баргандабыз. Үй музейине. Музейине ушуга байланыштуу айкын барабыз. Анда рахмат атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге. Дагы ийгиликтерди багындыра беришиңиздерге тилектешпиз. Урматтуу радиочулар, сиздер тартып койсок болобу? биз эфирдебиз. Сиздер парламент радиосуна атайын Жогорку Кеңеш депутаты Жаныбек Кыдыкбаев менен жолугушууга келген Ысык Көл областынын Ак Суу районундагы Ичке Жергез айылынын мектеп окуучулары менен эжекелери баштаган жалпы жамаат менен жолугуша алдыңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Бул программанын жүрүшүн парламент радиосунун ар бир жыштыктарынан угуп, ошондой эле социалдык баракчаларыбыздан, Instagram жана Facebook баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Баракчаларга тиркелип, маалыматтардан кур калбаңыздар.